Урматтуу телекөрүүчүлөр, катарыбызга жаңыдан кошулгандар болсо, дагы бир ирет кутмандтаңыздар менен дейли. Жалпыңыздар үчүн биз жогоруда белгилеп өткөндөй эле кесиптеш бүгүн айымдардын майрамы десек дагы жаңылышпай, себеп дегенде бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү. Биздин ошол темабызды утурлай бүгүн студиябызга коногубуз келип отурат, жакындан тааныштырып өтсөк. Ооба, бүгүн туура айтасың, жоолуктун деги эле мааниси туурасында кененирээк баарлашалы деп биз студиябызга конок чакырганбыз. Ал конок ким деп турсаңыздар, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, тарыхчы, этнограф, Аксамай фольклордук ансамблинин көркөм жетекчиси Жаманкулова Айым Канапабыз келип отурат. Саламатсызбы апа? Кош келипсиз биздин студиябызга. Рахмат, рахмат. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кандай келип алдыңыз? Кутмандтаңыз менен апа. Биз бүгүн чынында ошол сиз менен тарыхчы, этнограф катары дал ошол жоолук темасында, айланасында кеп кылалы деп турабыз апа. Анан айтып өтсөңүз, ошол сөз башынан болсун, деги эле жоолукту айымдар сулуулук, тыкандык же болбосо адептүүлүк, улууларга болгон сый-урмат үчүн гана салынабы, же кандайдыр бир пайдалуулук, өзгөчөлүктөр да барбы апа? Саламатсыңарбы кыргыз журтум. Бүгүн бир жакшы күн экен, дүйнө жүзүндөгү жоолук күнү. Бул жоолук деген бир эле сөздөн баштайбыз биз. Адамдын баш кийим, эркекке калпак, аялга жоолук бул биринчи дөөлөт, ушу биздин баш кийимде болот. Эгерде баш кийимибизди дөөлөттөн калган нерсени биз айта албайбыз. Ырыскы дөөлөтүбүздүн бардыгын чакырган адамдын баш кийими болот. Ошол ак жоолук жөнүндө кыргыз элинин улуу мурастарыбыз биздин. Кыргыз элинен бүтүн бизге жеткен кезге чейинки жоолуктун салтында бийик кармап келген. Ашыңдан ак жоолугуң түшпөсүн деп келиндер келгенде бата бергендей, кыргыз элине мусулманчылык келгенден кийин жоолук салынды деген сөздөрдү айтып жүрүшөт. Мусулманчылык билебиз эми кайсы жылдардан келгенин, бирок ошол мезгилге чейин элдин баары мен айтат элем жылаң баш жүргөн жок да. Кандайдыр бир нерсени мейли териден болобу, мейли жалбырактан болобу, биз эми ошол мезгилден ушинтип коелукчу. Кандайдыр бир буюмдар токулуп, адам баласына дыйканчылык башталгандан баштап, биз ошондой бир жиптер жөнүндө кандайдыр бирдекелер жасап келгенбиз да. Ошондо баш кийим жөнүндөгү дөөлөт биринчи башталган. Андан кийин заман өзгөрүп, улам жылып келе берген сайын техника өсүп, акыл эс өсүп, ошондой эле завод фабрикалар өсүп деп, баягы талаачылык өсүп, пактасы өстү, нелер гана болбоду. Кылым жаңырган сайын маданият да өзгөрөт, кийим да өзгөрөт, өзүнүн өзү улам стилдешип, жаңы формасы чыгып кете берет. Биз жоолукту башыбызга салган күндөн тартып, мен кыргыз журтчулугундагы, кыргыз тарыхындагы, кыргызга адеп болуп келген, адат болуп келген жоолуктарды мен баса айткым келет. Кыргыз эли жоолукту сыйлап келген. Жоолуктун кандай, мисалы үчүн, өзгөчө ак элечек деген атка конгон апа, ак элечекчен келин, ак жоолукчан келин деген сөздү айткандан кийин биз ак жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Кыргыз ак деген сөздү колдонгон. Жакасын кармап, бүтүндөй ак жөнүндө сөз кылып келген. Ошол жоолуктардын ичинен көк жоолукту көп жактырган эмес, кара жоолукту да аза күтүү деп койгон. Ак жоолукка көп маани берип келгенбиз биз. Ошол жоолук салуу маданияты кыргыз элинде дүйнө жүзүндө, мен силерге айтайын, баш кийим кийүүнүн аймактык өзгөчөлүгү болот. Мисалы үчүн Арабияда ошол кумдан коргонуу үчүн, ошол ысыктан коргонуу үчүн, мына Индияда мисалы үчүн баягы Индира Ганди өмүр өткүнчө башына шарпын салып өткөн. Аймактык өздөрүнүн аймактык жоолук салуу эрежелери болгон. Ал эми кыргыз элинин дагы өзүнүн аймактык тоого ылайыкташкан суук жерде, же бир көркөмү, өзүбүздүн көркөмүнө жарашкандыгына карап туруп, өзүбүздүн улуттук менталитетибизге карап, биз жоолук салуунун өзгөчөлүгү ар бир элде бөлөкчө болот. Эч качан бири-бирине окшой албайт. Аймактык деген. Мына биз суук жерде элечек жөнүндө. Элечек мисалы үчүн баш кийимге кирет. Анын өзүнчө айтыла турган учур келет. Сууктан карман үчүн кышында, жайында салкын болсун деп калпак менен элечекти биз өзүбүзгө адатка айландырып алганбыз. Бул биздин эң улуу мурасыбыз. Мындан качып кетүүгө болбойт. Жоолук салуу эрежеси, келинге ак жоолук салдык. Аны да
апа болгондо, жеңе болгондо, келин болгондо аны байлануу эрежелери бар да. Ал дагы Кыргызстанда диалектика боюнча бөлүнүп кетет. Аймактык болуп бөлүнүп кетет. Ар бир жерде жеринин шарты боюнча, тил өзгөчөлүгү боюнча, бүтүн ушундай боюнча бул жолук салуу өзгөрөт. Мисалы үчүн Ош тараптарда жолукту байлабай астына таштап коет. Бул таштап койгонду башка жерде вообще муну аза күтүү дейт. Аза күткөн күйөөбүз өлгөндө бир аза күткөн кезде мен эми түйүндү чечемин деп туруп бул жерди чечип коюп отурган салттар бар. Башка жерлерде жолукту мындай кылып байлап коюшат. Келин келгенде жолукту таштап коюу адетин биз сахнадан көп айтып келебиз. Келин келгенде жолукту баш ээси бар, турмушка чыгып келди, көкүрөгүнөн бууп койгула деген сөз бар. Ал эми илип коюп салаңдап таштап кетүүдүн дагы биздин улуттук салтыбыз боюнча анын терс жактарына да көңүл бөлүшүбүз керек. Ошондой бир жолуктарды эми бүгүнкү күндө жолукка мен токтолсом, бүгүн жолуктун түрү көбөйдү балам. Аябай түрү көбөйдү. Жөн эле бир шапкелерди жасап учун байлап коюп, буларга биз каршы болбошубуз керек. Замандын өзгөрүшү менен стилдешүү деген ааламга коом кирет. Ошонун ичинде баш жылаң баш жүрбөсүн деп өңүн өзгөртөбү, суукта кичине шамалдан сактайбы, баш кийим бул өзүн адам баласынын ден соолугу үчүн дагы муну биз карманабыз. Бир гана жолук дегенде эле ак жолукту байлап коюп эле ушуну менен апа болобуз. Ушуну менен ошон үчүн биз бул нерсеге да көңүл бөлүп, ааламдашуу заманында жолук салынуунун да кээ бирлери өзгөрүү. Мына бүгүнкү күндө мектепке жолукчан барбоо жөнүндө да сөз козголуп атат. Эми мен муну да кошо кетейин. Эми мындай да айтат. Биз светский мамлекетпиз. Жолукту салып келбесин, башына жолукту салынсын дейт. Бул нерсени мамлекет айтат бизге. Бирок бул үчүн бизге атайын чечим чыгарып, ушундай кылгыла деп туруп отургузбайт бизди эч качан. Адамдар өзү дагы, мисалы үчүн бирөө каалап салып барса, салып баргандыр. Ал элге сиңеби, сиңбей кетеби, коом өзү чечип коет аны. Бүгүнкү күндө элдин бардыгын жолук салып кел деп мектептин директору да айта албайт, токтотуп кой деп да. Бул өзүнөн өзү элге сиңбеген нерсе, же маданиятка сиңбеген нерсе, ал узак жашай албай калат. Ал өзүнүн учурунда мезгилин көрсөтөт. Бул үчүн ар кайсына талаш тартыштын кереги жок. Убакыт, мезгил бардык нерсени чечип коет. Ошол учурда. Апа, мына жогорудагы сөзүңүздө белгилеп өтпөдүңүзбү? Заманбап жолуктар депчи, мен ошол жерге токтолгум келип турат. Бүгүнкү күндө чындыгында замандын талабына ылайык тюрбан дейбизби же чалма жолуктарды көрүп жүрбөйбүзбү? Анан дал ошол негизи жолук салуунун бирден бир максаты төбөдөгү чачтын уюлун жабуу болуп эсептелинсе керек, апа. Анан айтып өтсөңүз, ошол бүгүнкү заманбап жолуктар менен ошол кадимки эле мурдакы сиздердин убактагы 4 чарчы жолуктун айырмачылыктары, бүгүнкү ошол тюрбан жолуктардын салынуу ыкмасы жолук салынууга туура төп келеби негизи? Жок, төп келбейт. Эми биз Кыргыз элинде адатка айланып калган жолук деген бар да бизге. Адатка айланган жолук жарашып калат. Азыр эми түрлүү апалардын салынганы, мына шашылганда мезгилге жараша, мына мен да байлай койдум. Ушундай кылып койдум. Эми мунун да мына күн сайын өзгөрүп турат жолук салуу. Биздин өзүбүздүн кыз бала жолук салган эмес бизде. Кыздар башына тебете кийген, 40 чачын өргөн дегендей. Анан келин болуп келгенден баштап башына жолук салабыз биз. Биздин өзүнүн адаттарыбыз бар да. Биз ошол жол менен кетебиз. Ар бир мамлекет өзүнүн тарыхтан келген жолун издеш керек. Тарыхтан кандай келгенбиз? Ошол тарыхтан келген жолубузда келинге жолук салгандан кийин келин төө чачын сен айткандай ошол эч бир жакын көрсөтпөй кайнене кайнатага болгон сый бул. Үй бүлөгө болгон сый, айылга болгон сый. Ошо келген айылына жүгүнгөндө жоолугу менен желбиретип, бул өзүнчө бир келиндик улуу белги да, улуу бир дөөлөт бул. Ошону сакташ үчүн биз келинди өзгөчө көрсөтөбүз да. Анан мезгил келет, апа болгондо жолук кандай салат? Анан байбиче деген жаш курака жараша. Ал эми байбиче деген сөздү байбиче болуш үчүн атайын байбиче бул өзүнчө эле бир чин. Бардыгы эле жөн эле апанын бардыгын эле байбиче дей берет. Байбичелик кызматты кылдыбы, ал аткара алдыбы, жокпу? Ал байбичеге татыйбы, татыбайбы деген бейбаш апалар толтура бизде азыр. Алардын баарына биз салтыбызды кодой бербешибиз керек.
салтыбызды биз сакташыбыз керек. Ошон үчүн азыркы сен салып аткан, башына кийип аткан ар кандай магазинге, базарга чыгарып койгон, дордой толтура байлап койгон жолуктун бардыгын улуттук биздин баш кийимибиз деп айтуудан алысмын. Заманга жараша стилдешип, жаштар өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө салып, бирок коркпогула, бул сиңип кете албайт. Бул сиңип кетпейт. Өзүнүн жеринде ар бир аймактык көрүп келип жасап атат. Сооданын негизинде анан заманга жараша кичине стилдештирген модалар чыга берет. Булар чыга берсин. Кимиси сиңип кетет экен. Кылым карыткан биздин жолугубуз эч качан өзүнүн ордун жоготпойт. Келиндин башына мисалы үчүн ошону апарып башына салып койбойт да. Эч ким салбайт. Бул сиңип кете албай турган учурдун гана мезгилдин заманына жараша мындай нерселер боло берет. Эми заман деп калып атыкпы, азыркы жаңы келген келиндер ак жолукту башына көп болсо бир жумадай тагынып, анан кайра чачтарын жайып чыгып атат дегендей, анан ушул туурасында дагы кеп кылсак апа. Бизге дагы кызык болуп жатат, кездеш чындыгында баягы. Ак жолукту канча күн салыныш керек, кайсы убакка чейин салыныш керек? Мына мен да келин болгонмун. Мына мен ошол заманда эми мындан узак жылдар мурун дейин 57-жылдар. Ошол мезгилде жолугубузду салабыз. Мен мугалим болуп иштеймин. Окууну бүтүп келдим, мектепке барышым керек. А мен мамлекеттик мойнумда жүгүм турса, үйдөн эч кимге жолугубузду албайбыз. Жумушка барганда сумкага салып коюп, мен өз кызматымды өткөрөм. Келгенде айылдаштар, кайнагаларым көзүнчө мен башыма жолук салып алам. Азыр да ушундай нерсе айрымдар карманат бул нерсени. Айрымдар карманбай эле эртеси күнү эле чачын салпылдатып, кайнатасынын бетин өп, ата кандайсыз, апа кандайсыз деп ушундай бир нерселерге чыгып кетебиз. Бул өзүнүн тарыхын билген, өзүнүн кыргыздын улуу мурасын сактаган келиндер анын чеги жок, мынча күн салгын, анча күн салгын деген. Ал өмүр бою жүгүнүү, жолук салуу бул адатка айланган кыргыздын бир чоң дөөлөтү. Муну ошентип коюп жок кыла албайт эч ким. Бул өзүнөн өзү биздин сөөгүбүзгө сиңип, кыргыз деген менин 12 мүчөмө мисалы үчүн сиңип калган нерсе. Муну эч ким кетире албайт. Бирок этият болуу керек. Жаштарга айтат элем, салтыбызды жоголбой. Салтын жоготкон эл тарыхын жоготуп коет. Салтты кармаш керек. Биз салтыбызда келгенбиз. Ушундай улуу салттарыбыз бар. Баягы антты буспа, салтты буспа, никени буспа деген сонун сөздөрү бар. Биз ушуларды үйлөнгөндөн кийин никени сыйлашыбыз керек. Салтыбызды сыйлашыбыз керек. Башыма кайненемди салган ак жолугун сыйлашым керек. Ал сенин тарыхың, ал жашооңдагы сени менен кошо жашаган тарых. Ошону сыйлап, жолукту дагы урмат сыйга, тебелебей, жерге ыргытпай, менин биринчи жолугум деп, ошол жолуңду сен кызың күйөөгө бергенде мүмкүн салгын деп берерсиң кайны. Ошон үчүн биз тарыхтагы келген улуу адамдардын сөздөрүн дайым сактап жүрсөк жакшы болот. Деги эле ушул тарыхка токтолуп калбадыкпы апа? Анан айтып өтсөңүз, деги эле ошол жолуктун айланасында сөз кылып аткандан кийин жаш куракка карап салынышы боюнча бир аз токтолуп өтсөк апа. Жаш куракка карап салынуу деген бул топтор айтасың. Келиндин өзүнүн жолугу деп айтып атабыз, ал эми апанын. Бу жерде жумушка жараша болгон. Ашканага киргенде кантип байлаш керек жолукту. Аны келиндер өзү эле билет азыр. Биз сөөгүбүзгө сиңип калган. Биз аркабызга мындай байлай салабыз. Анткени чачыбыз тамак ашка түшүп калбасын. Дыккаттык үчүн. Дыккаттуу. Өтө ушундай бир тазалыкты кармаган жерде жолук бизге көп тазалыкты алып келет. Көп жол тазалыкты алып келет. Ошондой жерлерде өзүнөн өзү бир пайда боло турган бир жакшы нерселерибиз бар да биздин салтыбыз. Андан кийин кичине мындай жеңи болуп калганда анан биз дагы жолукту чачты бекитип түйүнөн да өткүзүп алдына салып бир келиндик жеңелик казиетибиз менен жүрүп атпайбызбы? Ал да өзүнчө бир жарашык, өзүнчө бир сонун жарашык ал дагы. Андан кийин эми апалар болуп калганда же бир кандайдыр маңдайы какшайбы, же муздайбы, же бир улам байлап отуруп түшүп кетпесин дейби? Жашоонун ыгы менен жолук салуудагы өзүнүн кичинекей жардамын жашоого көрсөтүп келет. Жардоо, мына мен азыр карылык келди деп мындай басканда ушинтип байлап коем. Бул чалма деп аталбайт. Бул биздин тоо эле болгондуктан
Биз суук жерде жашайбыз. Биздин климаттык өзгөчөлүккө жараша жолукту да ошого караса жеминентип мойнубуздан бууруп, мына кинолордо орустун апалары жолукту кыкынтып мойнунан бууп шальдарды салып жүрүшөт. Ал дагы ошончолук жердин аймактык өзгөчөлүгүнө карата салынат. Анан биздин жолук салганды апарып, биздин эмебизди мына Иран өлкөсүнө, Индияга апарып кое албайбыз, алар чыдай албайт ага. Ошон үчүн жолук салуу дагы өзүнүн эмесине. Ал эми апалар ар дайым эле элечек кийип жүрө бербейт. Эң ошол байбичелер дагы жолук салып отурат өздөрүнчө. Алардын жолугунан үлгү. Эми жолуктун ичинде бизде ар кандай жолуктар бар. Жана дүрия жолук дегенде угуп жүрөсүңөр. Дүрия жолук эми жолук катарында салынбайт. Ал элечектин үстүнөн гана жаап кое турган жолук, бирок сайма сайылган. Мына сайма биздин Ала тоодун боорундагы ачылып чыккан гүлдөр, биздин кооздугубуз, бүтүн Ала тоо башында калпагы турса, өрөөндө ачылган жап-жашыл гүлдөр дегендей түшүнүк. Суубузду суу киргизип, гүлдү гүлдөй киргизип, тоону тооной киргизип, сайма менен аялдардын кол өнөрчүлүгү жашоону эле киргизет. Бүтүн сайма болсун, курак болсун, жаратылышты гана берет. Мындай чеберчилик. Ошон үчүн жолуктун дагы ар кандай тур. Эми кээ бирлер күйөөсү өлгөндө кара жабыш керек, кара жолук салынат. Ал кыркы чыккандан кийин атайын алынат. Эгерде бир туугандар андай мындайлар өлсө, түштүк тарапта көк кийишетилер. Бул аза күтүүнүн белгиси дейт. Эми азыр кээ бир убакытта бизде чын эле бейбашараак деп айтсам жаңылыштык кылармын, кичине адепти анча-мынча карманбай кеткен учурлар болот. Мүмкүн анча-мынча жанагындай жаңылыштыктардан болуп кетеби. Элечек кийсе дагы чекесине караны тагып алып келишетилер. Бул деген азанын белгиси экендигине карабайт. Жолук салынса дагы эми биз кара жолукту салынсын эми кийимине жарашып окшоштуруп. Анан бир окшоштуруу деген болуп калды. Кара кийсе баарын окшош кара кийиш керек. Кызыл элечекти кып-кызыл кылып жасап, анан анын четине караны байлап коюп келишет. Ошон үчүн баш кийимди дөөлөттү, мурасты абдан аздектешибиз. Маани берип, Маани бериш керек ушуга. Эмне себептен сен эмнеге белги коюп койдуңар бул жерге? Соп-сонун нерсенин ордуна бирдеке бир белгини коюп коет. Эми магазинден чыгарылган материалдардан болгон жолуктар эми аларды колдонобуз. Күнүмдүк турмушта бизге тердейбиз, иштейбиз, тала жумушун иштейбиз, ар кандай завод, фабрикада иштейбиз. Бизге ар түрлүү колдонуу туура келет. Ал мезгилдердегини биз бул биздин тарыхыбыз деп айта албайбыз. Ал убакыттын, мезгилдин, жумуштун эмесине карата өзгөрүү болуп туруш керек. Ооба, апа, айтсаңыз деги эле ушул жолук салынган айымдарга коомчулукта мырзалардын дагы көз карашы башкача болсо керек. Демек ушундан улам жолук айымдарга бир өзгөчө касиеттүү сүр берет деген мааниге токтолсок болобу? Эң туура айтасың, эң туура айтасың. Бул эркектерден эң чоң сүйүү чыгат. Эркектердин сүйүү чачырабайынча аялдардын сүйүүсү ал башталбайт. Чын-чынына келген. Биздин кыргыз тарыхында адатыбыз ушундай. Бетинен чыккан эмеспиз, биз ошондой эл болобуз. Бул жолук салынуу бул кубаныч алып келет эркектерге. Өтө кооздуктап келет, сүйүүнүп келет, кубаныч алып келет. Эмне деген сөз бул? Мына ошо эркектин үйүндөгү дөөлөттү кармап атпайбы? Баш кийими менен тазалыкты кармап атпайбы? Кантип жакпасын? Кайната кайненесин жолук менен сыйлап атпайбы ата-энесин? Коомду сыйлап атпайбы? Мына сүйүү кайдан келип чыгат? Мына ушул жерден. Аны жөн эле жылаңбаш эле жетелеп жүрүп сүйдүм дегениң жаңылып каласың. Мына ушул коомго жаккан, ата-энеге жаккан, элге жаккан, тазалыкка көңүл берген, тамак ашка сенин бүтүндөй жашооң таза кармаган жолук салынган аялдар албетте ким болсун үйүнө барганда казан табакта жолук салынат. Анан салбагандар да бардыр. Эми алар бара-бара көнөр. Кыргыздын тарыхынан баары бир үйрөнөт. Эң жакшы нерсе. Эми апа жолук жөнүндө айта берсек айтор сөз көп экен, сөз түгөнбөйт экен. Бүгүн студиябызга келип ушул жолук тууралуу маалымат берип, бизге жакшы сөздөрүңүздү айттыңыз дегендей. Бизде болсо убакыт учкан куш дегендей, убактыбыз соңуна жетип калыптыр анда апа. Сиз дагы айтылбай калган ойлоруңуз болсо, элге жеткирейин деген бир мындай маалыматыңыз болсо, анда сизге эркин микрофон берели апа. Жакшы. Азыр мен бир программада жүрөм.
айтам, келе албаганга келип кетем, баса албаганга барып кетем деген. Эгерде ушундай бир салт санаа боюнча Кыргызга азыркы жаңы мамлекетибизди колдоп кетүүдө элибиздин ушул тазалыгы, салты боюнча дагы мындай элибизге кеп кеңеш болсо жаштарга биз барууга ар убакытта аксакалдар милдеттүүбүз. Биз карызбыз ошолорго. Ошон үчүн коом оңолуш үчүн апалар оңолуш керек. Апалар оңолот деген сөз, апа үйдүн куту. Апа үйдүн тазалыгын да апа кармайт. Чыпырып кой балам, тазалап кой эшикти. Тетиги мусордун темирин темирге кой, кагазын кагазга кой деп бөлүп, баланча жерге барып кел деп башкаруудагы ак жолукчан апанын тарбиясы менен ушуну кошуп коомду оңдоп кетүүгө апалардын чоң сөзү керек, бүгүнкү күндө керек. Мен жалпы апаларга кайрылат элем, коомчулукка жардам берелик, жаштарга жакшы жагыбыздан таасирибиз тийсин, биз өзүбүздүн кылым келаткан мурас тарыхыбызды же болбосо бүтүндөй эле өзүбүздүн дөөлөтүбүздү жаштарга берип кетүү үчүн эч качан тайманбай, жакшы нерселерди үйрөтүүдөн биз тайбашыбыз керек. Баарыңар тең, рахмат баарыңарга тең. Саламатта болгула, Кыргыздын тарыхы, Кыргыздын мурасы, Кыргыздын дөөлөтүн жок кылып албайлык. Сизге дагы терең ыраазычылык билдирели апа. Бар болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Дагы да болсо ушинтип Кыргыздын жоолугун жоготпоого, күндөн күнгө өөрчүтүүгө, салт сананы сактоого салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Биз ушундай маегибиздин соңунда бир жакшынакай апаларыбыздын деги эле жалпы айымдардын, аял затынын башынан ак жолуго түшпөсүн деген изгил тилек менен маегибизди жыйынтыктайлы. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, тарыхчы, этнограф, Аксамай фольклордук ансамблинин көркөм жетекчиси Жаманкулова Айымкан апабыз конокто болду.